Ассаламу алейкум, арбаңыздар, кандайсыздар? Сиздер менен мен алып баруучу Айпер Уланбекова. Ишенесизби? Куттуу Рамазан айынын биринчи күнүндө биздин Рамазан аттуу энебиз жарык дүйнөгө келип, бүгүн мына 1,5 ай, 2 айга толуп аткан учуру тилекке каршы Аллах Тааланын сыноосу менен оң көзүнүн көрбөй калуу коркунучунда турат. Жалпы сумма $15,000. Тагыраагы азыр операция жасалбаса, анда толук түрдө ушул керемет дүйнөнү көрбөй калуу коркунучунда турган атат. Бул окуя менен толук түрдө ата-энесинин өзүнөн маалымат алсак, жүрүңүздөр. Рамазан энебизге Аллах Таала шифасын берген болсун. Жалпы Жумурай журт элибизге энебиздин диагнозу боюнча, өзүңүз боюнча толук түрдө маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздар. Мен атым Алтынбек. Биздин уулубуз орозо күнү 1 мартта төрөлгөн, как раз орозо күнү 1 мартта. Орозонун 1 күнү төрөлгөн, анын атын Рамазан койгонбуз ошонун себебинен. Ошо уулубуз дагы төрөлгөндөн 1 жумадан кийин ошо көзүнүн диагнозу белма роговицы деп, врожденный белма роговицы деп неметип коюшту диагнозун. Анан УЗИге тартып, ошо УЗИден ошо белма роговицы деп чыкты. Анан врачтар ошо 3 айдын ичинде операция кылыш керек деп чет өлкөгө, Новосибирскийге направление ушак жакка беришти, мындай ушакка барып операция кылыш керек деп 3 айдын ичинде деп. Ошого көп суммада акча жетишпей жатканына байланыштуу ошого кайрылып жатканбыз. Жалпы суммасы $15,000. Ошонун бир $15,000, $4,000 чогулуп калды азыр. Ошо убакыт тар болуп уже 3 ай берген, уже 3 айдын уже 2 ай өтүп бардат да. 2 ай өтүп барды, уже 1 ай калды. Ошо 1 айдын ичинде барып, ошо консультациясына барып, Москвага, Новосибирскийге барып, ошакка барып консультация алыш керек да. Жүрөгүндө тешиги бардык эле балдарда болот дейт. Ал баягы күнү текшерилгенде акыркы эмесинде уже жабылып келатыптыр дейт. Жүрөктүн тешиги жабылат экен ал. Уже жабылып келатыптыр, жабылат чукундарда деп айтышты. Ал уже жүрөк эми жакшы эле экен да. Жакшы. Башка жактары бүт эле жакшы экен. Ошо эгер операция 3 айдын ичинде жасалбаса, көзү чоңое баштайт деп айтышты да врачтар. Көзү чоңое баштайт. Немесинен өзүнүн формасынан чоңоюп, уже сыртка мындай чыга баштайт экен да көзү. Көрүүсүнө зыян болуп жакты. Көрүүсүнө зыян болуп, анан өсөт экен булчу. Карек белиме агарып турат го азыр. Ушул агарган эмени өсүп уже көзүн вообще ак басып, анан уже чоңое баштайт экен да. Анан сыртка чыгып, көзү сыртка чыгып да калышы мүмкүн деп эметип атышат врачтарчы. Буга пересадка кылып салынат экен. Анан пересадка кылып салынганда заживать этип кетиши мүмкүн, заживать этип кетет дейт, бирок заживать этпей калышы да мүмкүн дейт. Ал эмеге жараша болот дейт да. Эгер заживать этпей калса, кайра повторно операция болуп калат да.